Эми урматтуу жетекчилерди реформа кылабыз деген жагын түшүнүп атабыз баардыгыбызчы. Бирок орто жолдо мына коллегаларым баары эле көчөдө комитетте болгон талкууну көрдүм. Туура түшүнүңүздөр, региондордо инфраструктуралык даярдык жок, урматтуу жетекчилер. Бирок мен капа болгонум кыздарыбыз жөнүндө. Кечээ эле университетти аяктаган кыздарыбызды региондорго кантип жөнөтөбүз? Эми ар бирөөңүздүн башыңарда балдарыңыз бар болуш керек. Жалгыз кызды ошол жака кантип жөнөтөбүз? Мугалимдердин, социалдык тармакта иштеген доктурлардын 90% аялдар. Андан көрөп мен сиздерден суранат элем да, бул реформаны ишке ашырбай туруп эле мамлекеттик ооруканада көп жылдан бери иштетип келе жаткан жетекчилерди бир тартипке салбайсыздарбы? Там семейно-клановое правление деп бүтүшкөн уже. Ошону деген биякта отурган, астыбызда отурган баардыгыңыздар жакшы билесиздер. Өзгөчө саламаттык сактоо системасынын ичинде иштегендер, ошол главный центральный аппаратта иштегендер, жылдап министрлер алмашат, вице-премьерлер кетет, президенттер кетет. Орто катмарды президентибиз менен УКМКнын жетекчибиз Камчы Кыдыршович тазалай албай өкүнүп атканын угуп атабыз да баардыгыбызчы. Лицензия берген жагыңарды тазалап. Анан ошол деген университеттердин ичиндеги коррупция азыркыга чейин деле бар, билесиздер. Эң өкүнө турган дагы бир нерсеси бул ординаторлорго болгон мамиле. Ординаторлор байкуштар да, никому не нужны. Больницага барса, у всех там профессоров, заведующих всех кабинеты есть, говорит, мы как неприкаянные души, дейт да. Отношение к нам, эмне келдиң дегендей да. Конкуренттерде эскилер көрүшөт деп, ошентип бизге жаштар жазып атышат. Эми жаштардан кутулайын деп аларды куюн деп атасыңар да. Они сейчас это ушинтип кабыл алышат да. Ниетиңер туура болуп атат, бирок исполнение на местах башкача болот да. Билесиздерби? Ооруканаларда, мамлекеттик ооруканаларда көп жыл иштеп, мамлекеттик оорукананы частный фирмаларда иштетип, $1000 операция жасашып, ошону чөнтөккө салып, бир да жолу ремонт кылбаган канча жетекчибиз бар? Белгилүү адамдар. Уялбай жүрүшөт эл арасында. Анан тиги адам бул адам менен жакын досмун деп балдары да мактанып жүрүшөт чоң кызматтарда. Ошондой адамдарды мындай тартипке тартып албайсыңар. Ал жеткенибиз биз жаш студенттер болуп атат да, ординаторлорубуз, жетекчилер, ошакта эми аяктагандарды. Ата-энелер өзгөчө кыздарына капа болушат деп ойлойм да. Бул кичине эртерээк болуп калып атат. Анан ушунча азыр контрактларды 2-3 эсе кымбаттап атат. Бүт медицинский факультеттердин контракттары кымбаттады. Есть, да, династии, медиктер бар. Бирок мен чын ниетимен доктор болом, адамдар дарыялайм деген адамдарлар кандай болуп калышат? Идеялардын баары мындай бүт розовый очкинин баарын чечтирип атасыңар да. Бир ойлонбойсуздарбы? Артка кайтып ойлонуп көрбөйсүздөрбү? Именно контракт жагында туура эмес болуп